Allahu Ekber. Табылды бала. 26-июнда Чүй районунун Кегети капчыгайында сууга агып кеткен 6 жаштагы баланын сөөгү табылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Чүй облустук башкармалыгы билдиргендей, баланын сөөгү кырсык болгон жерден 2-3 чакырым аралыкта издөө иштерине көмөктөшүп жаткан жарандар тарабынан табылган. Жана Казакстандан да, Россиядан да келген бир туугандарга рахмат силергечи. Мына могу жерде тапкан жигитке да рахмат, иним. Жаңы эле ушу инимден чукуп өткөнбүз да. Аны айтканда мынча могу жыгачтын астында эле көтөрчү. Көтөрүлө мындай чыкса кыйкыр болбоду. Табылды депчи. 23-июнда Кегети капчыгайында унаа сууга түшүп кетип, ичиндеги 12 жаштагы кыз жана 6 жашар бала машинеден чыга албай суу агызып кеткен. Саат 11-лер чамасында эс алууга келген үй бүлө. Анан машинеси туура эмес эме болуп кетип, сууга кирип кетип, ошо менен ичинде 2 өспүрүм түшүп кеткендиги боюнча бизге маалымат түшүп, 23 күнү саат 2-ден баштап издөө иштери башталган. Издөө иштерине өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары, Ички иштер министрлигинин кызматкерлери жана кинологдор тобу тартылган. Мындан тышкары жергиликтүү тургундардан түзүлгөн ыктыярчылар издөөгө көмөк көрсөткөн. Жыйырма 25-июнда Кемин районундагы Чоң Чүй каналына унаа түшүп кетип, бир үй бүлөнүн 3 мүчөсү, атасы жана 2 жашы жетелек балдары каза болду. Ал эми 23-июнда Талас районунда Талас дарыясына 15 жаштагы өспүрүм агып кетип, учурда ал изделип жатат.